Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу президенттин жана өкмөттүн өкүлдөрү. Мына өзүңүздөр билгендей, биз өткөн жумада эл менен жолугушуп келдик. Бул жолугушуудан негизги маселе, негизги көтөрүлүп жаткан бүгүн өлкөдөгү эң көйгөй болуп бизде коррупциялык иштер, анан биздин мына тесттин айланасында болуп аткан ызы-чуу. Өзүңүздөргө маалым болгондой, элди ушул маселелер көп ойлонуп атат. Өздөрүнүн социалдык жактан мектеп, бала бакча, жол маселелеринен мурун бизде ушу коррупция маселеси, чоң чиновниктердин жебичүү маселеси боюнча көп суроолорду берип, кайды кай жакты карап отурасыздар? Эгерде бир 120 сомдук пласка купса $600 бааланып бюджеттин акчасы желип атса деген маселелер коюлду. Муну мен ойлойм, бир эле мага эмес, бардыгыңыздарга бул суроолор берилди. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө биздин кыргыз өкмөтүнүн жүргүзүп жаткан саясаты боюнча бир-эки маселеге токтолгум келет. Урматтуу депутаттар, мына өзүбүз күбө болдук. Февраль айында бир жумалык суукка биздин жылуулук борбор чыдаган жок. Бир жумада биздин модернизация кылган 386 миллион каражат кеткен, кандай жумшалгандыгын бир Кудайдын жардамы менен аныктап койдук. Биздин укук коргоо органдарын эмес. Ошол аныкталгандан бери мына бүгүнкү күнгө чейин иш козголбой атат. Мен буга мисал келтирейин. Биздин кесиптешибиз мына Шыкмаматовдун автоунаасы боюнча 300 000 сом иш козголуп жооп берип жатат. Бирок bir kamera $14.500 koyulgan, alıngan kamera boyunca bugün korrupsiyalı iş kozголбоду. Жылуулук боюнча ушул жерде сураганыбызда тест боюнча коррупция боюнча иш козгойбуз дешкен. Мына 10 күндөн 2 ай болот. Шалакылык менен бул маселелерди биз эч кандай жыйынтык чыгарып чече албайбыз. Бүгүнкү күндө коррупция менен иш козголсо 20-30 чиновниктин башы ошол жерден көрүнөт. Ошол жерден кеткен каражаттарды биз тактап алсак болот. Буга биздин бүгүн кыргыз өкмөтү кандай чара колдонду? Жылуулук боюнча, тест боюнча бүгүн унутка калтырды. Экинчи маселе, бүгүнкү өкмөттүн кадр саясаты, андан кийинки демил келип аткан мыйзам долбоорлор боюнча. Мына көрүп жатасыздар. Президенттик шайлоонун алдында биздин ТЭК комитети тарабынан Кумтөрдөгү келишимди алып келген. Депутаттардын санынын аздыгына байланыштуу биз жылдырганбыз. Бүгүнкү күнгө чейин өкмөт кандай келишим түзгөндүгү бизге белгисиз. Экинчи маселе мына Лиглас боюнча келишим түздү. Мен жалпылап айттым, урматтуу депутаттар, убакыт аздыгына байланыштуу. Лиглас боюнча келишим түздү. Жогорку Нарын Каскад боюнча. Буну кайра кайтарып алды. 90 депутат чырылдап турган. Андан кийинки маселе мынабы акылдуу шаар, коопсуз шаар деп аттарын өзгөртүп атат. Мына Хуэй компаниясы менен түзүп, буну жокко чыгарды. Бирок айтып атат, эч кандай зыян келген жок деп. Кандай зыян келбейт? Бүгүнкү күндө жол кырсыгынан кандай кырсыктар болуп жатат? Бул боюнча бүгүн өкмөттүн кадамын көрдүк. Урматтуу депутаттар, биз бардыгыбыз жоопкербиз, өзүбүз шайлаган өкмөт, бирок көпчүлүк коалиция, сиздер дагы бул маселеге чоң жоопкерчиликсиздер. Өкмөт бүгүн саясий, экономикалык, финансылык жактан банкротко катталды. Анткени бир вице-премьерибиз суракта жүрөт. Экинчи вице-премьерибиз башка мамлекеттин нотасы менен бүгүн анын кылык жоругуна баа берилип атат. Өзү менен кошо келген вице-премьерлердин бирөөсү да жок бүгүн. Экономика министринин чабалдыгын айтып, юстиция министринин чабалдыгын айтып, жада калса биздин Жогорку Кеңештин комитети тарабынан жумуштан алуу боюнча сунуш берилген. Буга да жыйынтык баа жок. Эч кандай жыйынтык берилбей атат. Андан сырткары мына президент тарабынан региондорду өнүктүрүү боюнча указ чыккан, 2 ай болду, жерде кыдырууда. Бул боюнча жергиликтүү эч кандай иш чара жүргүзүлбөптүр. Бул саясатты колдобобу, кандай мен түшүнбөдүм. Экинчи тарабынан мынабы
коррупциялык күрөшүү боюнча ана мыйзамдарды алып келүү боюнча өкмөттү 6 айдан бери айтып, биз эч аягына чыга албадык да. Бул бир нече мыйзам долбоорлору, мен аны кайталап айтпайын. Бул мыйзам долбоорлору боюнча өкмөт демилгөлөдө өзүнүн чабалдыгын көрсөтүп жатат. Урматтуу депутаттар, өзгөндөгү жер кырсыгы боюнча дагы мектеп бүтөт деген бүгүнкү күндө бүтпөптүр. ФАП, детсадтар боюнча али өкмөт ойлонот эле экен. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу президенттин өкүлү, бүгүн эл талап кылып атат. Президент коррупция менен күрөшөм деп аябай жакшы жумуш баштады, бүгүн жыйынтык жок деп. Өкмөт боюнча, жылуулук боюнча, тест боюнча өзү көзөмөлгө алсын, ушул ишти аягына чыгарсын деп. Экинчиден мына жогорку кеңештин комиссиясына, депутат комиссияга чоң ишеним көрсөтүп жатат. Биз да ишенип атабыз. Сиздер дагы ушул аракетти тездетип, тест боюнча коррупциялык маалыматтар белгилүү болуп калды, эртерээк алып чыгасыздар го деген ойдомун. Себеби эгер бүгүн биз тестке чекит коюп, тесттеги коррупцияны ачып иш козгото албасак, анда биз бардык өкмөт, президент, депутаттар коррупция менен күрөшүп атабыз деген маселени биз айтпашыбыз керек. Анда элге уят болот. Урматтуу депутаттар, урматтуу көпчүлүк, коалиция, жоопкерчилик барыбызда, бирок өкмөттү түзгөндө сиздер түзгөнсүздөр. Бүгүн биз отчетту күтүп отурбай, прокуратуранын отчетун күтүп отурбай, жаз жарыс күз күрөш дейт. Биз эртерээк кадамга барып, өкмөттүн маселесин карашыбыз керек. Иштей турган жигерди өкмөттү бүгүн түзүшүбүз керек. Эгерде өкмөттүн бир моралдык жоопкерчилиги болсо, бүгүн отчеттун алдында өзү келип тапшырыш керек, урматтуу депутаттар. Бүгүн Кыргыз өкмөтү саясий, финансылык, кадрдык банкротту. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.